Душанбедеги саммиттеги эң орчундуу саясий окуя бул Путин менен Алиевдин жолугушуусу болду. Азербайжандын учагы кулаган кырсыкка байланыштуу Москва жоопкерчилик алды. Только приносит извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, но и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. Я хотел бы вот это все повторить, возобновить. Алиев учак кырсыгына байланыштуу ишти жеке көзөмөлүнө алган Путинге ыраазычылыгын билдирди. Ошентип саммит алкагындагы эки лидердин жолугушуусу чыңалуусуз, жакшы маанайда өттү. Былтыр 25 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган учак Чечен баш калаасына кона албай, деңиздин аркы жээгиндеги Ак тауга баратып, шаардын жанында кулаган. Борттогу 67 адамдан 38 каза тапкан. Жарадар болгондордун арасында кыргызстандык 3 киши да болгон. Бул окуядан кийин Азербайжандын президенти Ильхам Алиев учак Орусия аймагынан аткылоого дуушар болгонун билдирген. Бирок расмий Москва учак кырсыгына байланыштуу жоопкерчилик тууралуу үндөгөн эмес. Кремль Баку мамилеси быйыл июнда өтө начарлап кеткен эле. Орусияда Азербайжан жарандары 2000-жылы орун алган адам өлтүрүүлөргө шектелип кармалган эле. Ал кармоолордо 2 киши каза тапкан. Буга жооп кылып Баку 8 орус жаранын кармап, алар маңзат аткезчилигине шектелген.